Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы карым-катнаш. Карым-катнаш жөнүндө түшүнүк. Ар кандай адам топторун тереңдетип үйрөнүп олтурсак, ар бир адамдын жеке мамиледе турган кишиси сөзсүз болоорун байкайбыз. Ал ымалалаш адамдар өз ара биргелешип, кичинекей группаларды түзүшөт. Мындай чакан жаамаатты аларга мүнөздүү болгон кандайдыр бир жалпы касиеттер бириктирип турат. Ошону менен бирге чакан жамааттагы адамдардын ар биринин психикасынын өнүгүүсүнө, жетишкендигине, жалпы иштеринин алга жылышына өз таасирин тийгизип турат. Демек, микрогруппалар чоң коллективге караганда личность үчүн өтө маанилүү. Ушул себептен психологдор личность болуп туулбайт, башка адамдар менен карым-катнашта туруу менен личносттик касиеттерге ээ болот деген. Карым-катнашка болгон муктаждык эрте жаштан башталат. Бала өзүнүн биринчи жашоо күнүнөн тартып көңүл бурууга, ак ниет мамилеге муктаж болот. Эс тарткан сайын чоң кишилер менен ортоктошууга, алардын колдонуусуна көз артат. Психологиялык изилдөөлөргө караганда, бала эрте жашта эмоционалдык контакттан ажыраса, личносттик тескери өзгөрүүгө туш болоору далилденген. Эгер чоң кишилер бөбөк менен туулгандан баштап карым-катнашты үзсө, бул анын психикасына тескери таасирин тийгизип, бала психикалык жактан нормалдуу өнүкпөйт. Ошондой эле эгиз балдар туулгандан баштап өздөрү менен өздөрү калса, башка балдар менен мамилелешпесе, алардын кептери, өз ара кептери өнүкпөй калары практикада далилденген. Кыскасы, адам эч качан өзү жалгыз болбостон, эл ичинде болуп, өзүнө кайдыгер эместигин психологдор экспериментте далилдеп келишкен. Ар бир адам өзү көксөгөн, көңүлүнө төп келген максатташ адамдарга жакындоого аракеттенет. Ал коллективде гана жашайт. Ал эми коллектив адам коомунда гана өнүгө тургандыгын коомдук илимдер далилдеп турушат. Коллектив ичинде биринчиден адам өзү өзгөрөт, экинчиден анын чөйрөсүндөгү кишилерге карата реакциясы, сезими, ою жана бет мимикасы өзгөчө абалда болот. Үчүнчүдөн, адамда өзгөчө психологиялык феномен, личносттик сапат пайда болуп, бул феномен коллективде гана калыптанат. 20-кылымдын башында германиялык окумуштуу Меде 12 жаштан 14 жаштагы өспүрүм балдар менен эксперимент жүргүзгөн. Экспериментте өспүрүмдөрдүн жалгыз, жанында бейтааныш бала жана досу турган учурларда электр тогуна болгон чыдамдуулугун аныктоо максаты коюлган. Токтун күчү өспүрүм чыдаганга чейин көбөйтүлүп, ал чыдабай калганда өчүрүлгөн. Эксперимент 3 этапта өткөрүлгөн. Биринчи этапта эксперимент өспүрүмдүн жанына башка балдарды кошпой, өзүнө жалгыз жүргүзүлүп, ар бир баланын электр тогуна болгон чыдоо чеги аныкталган. Ал эми экинчи этапта өспүрүмдүн жанына тааныш эмес бала отурган. Мында өспүрүмдүн токко болгон чыдамдуулугу 13%ке жогорулаган. Ал эми үчүнчү бөлүгүндө жанында жакын досу отурганда электр тогуна болгон чыдамдуулук 31%ке жогорулаган. Бул эксперименттен адам өзүн курчап турган тааныш же бейтааныш, жакын же жат адамдарга кайдыгер эместиги, алар менен түзгөн мамилеге муктаж экендиги далилденген. Адам башка адамдар менен мамиледе болгондо өзүн аларга салыштырат. Алардай болууга же алардан оозуп кетүүгө аракет жасайт. Ошондой эле бул байланыш адамдын өзүн өзү түшүнүүсүн, өзүн өзү таануусун, сындоосун же өзүнүн адамдык сапатын сактоого, коргоого мүмкүндүк берет. Адам личность катары чоң коллективде
майда группаларда калыптанат. Мындай группаларда мамилелердин түрлүү спектрлери объективдүү жашайт. Мамиленин түрлөрү иш-аракетке, адамдардын ортосундагы жакындыкка, кырдаалга, коом койгон талаптарга, саясатка жана башка факторлорго жараша болот. Мамилелер бир жагынан жеке адамга жана группага өз таасирин тийгизет. Экинчи жагынан адам ал мамилелерди өзгөртүүгө же иш-аракеттин түрүн талап кылган мамилелерди түзүүгө аракеттенет. Коомдук мамиле менен карым-катнаштын ортосундагы жалпылыктар жана айырмачылыктар. Коомдук мамиле конкреттүү социалдык ролдордун, социалдык группалардын жана алардын өкүлдөрү болгон индивиддердин ортосунда пайда болот. Коомдук мамиленин негизинде материалдык, өндүрүштүк, саясий жана идеологиялык керектиктер жашайт. Коомдук мамиле личносттордун ортосундагы мамилеге, жүрүм-турум үлгүсүнө, конкреттүү индивиддин аң сезимине, анын жүрүм-турумуна көз каранды болбойт. Личносттук мүнөзгө ээ эмес. Коомдук мамиленин субъектисин индивиддер эмес, коом, анын социалдык топтору, таптары жана этникалык жалпылыктардын мамилелери түзөт. Карым-катнаш коомдук мамилеге караганда тар, конкреттүү түшүнүк. Ал коомдук мамиленин конкреттүүлүгүнөн личносттук мамиленин формасынан түздөн түз байкалып, сезилип, реалдашуусу дейбиз. Коомдук мамиле өз ара мамилесинин процессинин мазмунун түзсө, карым-катнаш анын индивидуалдуу формасын түшүндүрүп турат. Коомдук жана личносттук мамилелердин мааниси карым-катнашта ачылат. Карым-катнаш адамдык мамилелердин чындыкка айланышын туюндурган түшүнүк. Ал адамдарды жылуулукка, тамакка, активдүүлүккө, коопсуздукка болгон умтулууларына окшогон өзгөчө бир керектөө. Карым-катнаш иш-аракеттин ийгиликтүү аткарылышына, аны аткарууга катышкан субъектилердин индивидуалдуулугунун көрүнүшүнө, психикалык процесстеринин оптималдуу жүрүшүнө шарт болот. Карым-катнаштын табияты. Рубинштейн, Ломовдун, ошондой эле дагы башка бир окумуштуулардын эмгектеринде изилденген. Алар карым-катнашты билдирүү, ой, кайгы берүү, ички сезимди алмашуу, өз ара аракеттенүү, же болбосо өз ара таасир этүү, өз ара түшүнүү, өз ара мамилелешүү жана башка ушул сыяктуу кубулуштар катары мүнөздөшкөн. Келтирилген пикирлерди жалпылап, карым-катнаштын маңызын личность менен коллективдин, личность менен кандайдыр бир иш-аракеттин ортосунда пайда болгон кабарлардын мазмуну түзөрүн байкоо кыйын. Карым-катнаштын структуралары. Карым-катнаштын структурасын атоодо окумуштуулар арасында ар түрдүү терминдер колдонулганы менен маселенин маңызын түшүнүүдө алардын ортосунда көп айырмачылыктар жок. Карым-катнаштын структурасын коммуникация, интерактивдүүлүк жана перцепция түзөт. Коммуникация карым-катнашка болгон индивиддердин өз ара маалымат алмашуусун, интерактивдүүлүгүн, индивиддердин бири-бирине таасир этүүсүн, идеясын, маалымат, иш-аракет алмашуусун түшүндүрсө, перцепция карым-катнашта турган адамдардын бирин-бири кабыл алуусун,
өз ара түшүнүүсүн билдирет. Аталган психологиялык кубулуштардын ар бири өзүнчө ички өзгөчөлүктөргө, структураларга, жашоо талаасына ээ. Коммуникация жана анын структурасы, коммуникация латын сөзү, бизче ортомчулук, байланыштырам же пикирлешем деген маанини берет. Коммуникация тилдин жана белгинин жардамы менен маалыматтарды берүүнү, пикир алмашууну билдирет. Субъектилердин ортосундагы коммуникация процесси негизинен вербалдык, ошондой эле вербалдык эмес жолдор менен ишке ашат. Вербалдык коммуникация, вербал, латын сөзү, кыргызча кеп, сөз дегенди билдирет. Коммуникацияда белгилик система катары кеп колдонулат. Кеп коммуникациянын универсалдуу каражаты. Тил карым-катнаш жүргүзгөн адамдардын ортосундагы коммуникацияны камсыз кылган курал. Информация берүүчү адам максатка ылайык сөздөрдү, сөз тизмектерин тандап, тилдик талаптарга салып, чечмелеп, керектүү адамдарга багыттайт. Кабыл алган адам информацияны чечмелеп, түшүнүп, ошого жараша өзүнүн жүрүм-турумун өзгөртөт. Коммуникатор бул информация берүүчү адам дейбиз. Ошондой эле реципиент бул кабыл алуучу адам дейбиз. Жалпы иш-аракети максатты жүзөөгө ашыруу үчүн экөө тең түшүнүктүү тилде сүйлөшүү керек. Эгер биринин берген информациясын экинчиси толук түшүнбөсө, өз ара түшүнүү, таасир этүү бузулат, иш максатына жетпей калат. Берилүүчү информация коммуникаторго белгилүү кепте, бир белгилерде гана түшүнүктөр болуп, информация берилет. Ошондон баштап коммуникаторлордун ортосундагы маалымат процесси жүрөт. Вербалдык карым-катнаш диалог, монолог жана жазуу түрүндө реалдашат. Диалогдук кеп вербалдык коммуникациянын каражаты болуп саналат. Сөз ачык же купуя айтылат. Же жазуу түрүндө. Купуя дегенибиз ичтен. Мисалы, дудуктар да өзгөчө жаңсоолор менен туюнтулат. Коммуникаторлордон реципиентке, тескерисинче реципиенттен коммуникаторлорго берилүүчү информациялар оозеки, жазуу, диалог аркылуу берилет. Кептин ар бир түрү коммуникация процессинде түрдүү салмактагы жүктү көтөрүп, карым-катнаштын калыптанышында өз салымы болот. Кептин эң жөнөкөй жана карым-катнашта кеңири колдонулган куралы диалог. Диалогдук кеп дайыма кепти реплика, каяша же какшык дейбиз. Жана башка ушул сыяктуу бир маанай, айрым фразалардын кайталанышы, кошумчаланышы, түшүндүрүлүшү, ошондой эле жана башка бир ыкмалар менен коштолот. Мындай мамилелерди терең байкоо коммуникаторлордун ортосундагы өз ара түшүнүүсүнө байланыштуу болот. Диалогдо адамдын эмоциялык сезими чоң мааниге ээ. Ошондуктан таң калууда, сүйүүдө, ачууланууда сөздүн мааниси, сүйлөмдүн интонациясы өзгөрүп, реципиентке берилүүчү информация башкача кабыл алынып, бузулуп калышы дагы ыктымал. Ал эми монологдук кеп коммуникациялык процессте монологдук кеп аркылуу информация алмашуу негизги орунда турат. Монологдо бир адам сүйлөп, жалгыз индивидке же адамдар тобуна информациялар берилет. Ал диалогдуу кепке караганда татаал келет. Берилүүчү ой алдын ала такталат. Грамматикалык эрежелердин толук сакталышы,
ойдун ырааттуу өнүгүшү зарыл. Монологдук кеп диалогдуу кептен кийин калыптанат. Ал үчүн баяндап берүү тажрыйбалары талап кылынат. Вербалдык карым-катнаштагы кептин үчүнчү түрү бул жазуу кеби. Кептин бул түрү башка түрүнө караганда кеч пайда болот. Вербалдык эмес карым-катнаш. Вербалдык эмес карым-катнашта тилдин ордуна биринчиден оптикалык, андан кинетикалык белги системасы колдонулат. Мында информация берүүчү аны алып жүрүүчү каражат катары мимика. Мимика бул бет түзүлүштөрүнүн өзгөрүүсү. Пантомимика дененин кеби эсептелет. Дененин түрдүү бөлүктөрүндөгү маалыматтар информациянын мазмунуна жараша өзгөрүп, ал маалыматтын маани маңызына жараша адамдардын информацияга карата өз ара мамилелерин ачык чагылдырат. Информациялардын мындай каражаттары аркылуу берилген маалыматка карата субъектилердин ортосунда белгисиз, өздөрү гана түшүнө турган бир информациялык матса пайда болот. Экинчиден, вербалдык эмес карым-катнашты паралингвистикалык дейбиз. Үндүн сапаты, диапазону, таналдуулугу, экстралингвистикалык ыйлоо же жөтөлүү, сөздүн темпи, ушундай системалар ишке ашырат. Информациянын мындай каражаттар аркылуу берилиши менен адамдардын ортосундагы түшүнүктөр күчөйт. Информациялар такталып, анын нюанстары бир канча эсе жогорулайт. Личносттук өз ара таасир этүүдө коом тарабынан иштелип чыккан бир канча муундар тарабынан колдонулуп такталган социалдык нормалар социалдык контролдо жогорку роль ойнойт. Социалдык көзөмөл тигил же бул адамдын топтун жүрүм-турумун кубаттоо, жазалоо, ушак айың аркылуу бир социалдык норманы коом талап кылган чекте кармап турат. Социалдык норма интеграциядан өткөн адамдардын жүрүм-турумун, аракеттерин, кылык жоруктарын иретке салып, бирдей эрежелерди сактоого мажбурлайт. Социалдык нормалардын туура аткарылышы, жетекке алынышы, ошондой эле интерактивдешкен адамдардын ар биринин жашына, статусуна жараша тигил же бул курагына туура келбеген ролду аткарса, анда реципиент анын ролун аткарышына, жетекке алынышына жараша болот. Интерактивдешүү адамдардын ар биринин статусуна, жанагы эле айтып өткөндөй жашына социалдык нормаларды пайда кылат. Мында улгайган адам өзүнүн социалдык нормадан чыгып, туура эмес жүрүм-турумда турганын сезип, андан анча пайда жок экенин сезип, ага тескери жүрүм-турумдарды көрсөтүүгө мүмкүндүк алат. Мындай абалдар конфликттерди төмөндөтүп, туура социалдык нормада болушун камсыз кылат. Бул сыяктуу фактыларды социалдык психологияда ролдук конфликттер деп атайбыз. Интеракциялашкан личносттер бири-биринен ролдордун туура аткарылышын күтөт жана социалдык нормалардын жөнгө салынып турушуна негиз болот. Ал эми карым-катнаштын перцептивдүү структурасы дейбиз. Перцепция латын сөзү. Кыргызчага которгонубузда кабылдоо, кабыл алуу же өз ара кабыл алуу дегенди түшүндүрөт. Психологияда өз ара түшүнүү же адамды адам кабыл алуу кубулушуна карата колдонулат. Конкреттүү иш-аракеттин максатына жараша коммуникаторлордун информация алмашууга болгон
киректөөсү, карым-катнаштын башталышы болуп эсептелет. Информация бул карым-катнашты башкаруунун негизги шарты. Бирок ал өзүнөн өзү башкарууга күчү жетпейт. Ал үчүн коммуникаторлордун ортосунда өз ара таасир этүү болушу абзел. Карым-катнашта коммуникация, интеракция процесстеринин толук ишке кириши менен перцепция процесси өзүнөн өзү аракетке келип, карым-катнаштын туура түзүлүшүнө жана туура аткарылышына негиз түзөт. Эгер муну конкреттүү чечмелесек, карым-катнашта болгон адамдар иш-аракеттин аткарылышына карата ар биринин мүмкүнчүлүгүн, табигый дараметин салмактап, натыйжанын пайда же зыянын социалдык норманын чегинде адамдардын статусуна туура келишин таразалап, анан бир бүтүмгө келишет. Андан соң өз ара түшүнүшүп, личносттук мамиленин бир түрүн тандап, бири-бирине болгон активдүүлүктү, ак пейилдикти, терс бирге же болбосо терс мамилени көрсөтө башташат. Ошентип коммуникаторлордун ортосунда психологиялык атмосфера пайда болуп, иш-аракет эффективдүү жүрөт. Личносттер аралык коомдук мамиледе жеке индивид личность жөнүндө сөз болбогону менен анын маңызында личносттук мамилелер жатат. Коомдук мамилелер системасында личносттер аралык мамиле объективдүү жашайт. Мамиленин бул түрүн Миясишев психологиялык мамиле деп атаган. Коомдук мамилени личносттук мамиледен айырмалоо, ажыратуу аракети окумуштуулар арасында кеңири талкууланып келе жатат. Коомдук мамиле бардык мамилелердин көрүнүшү. Личносттук мамиледе анын бир көрүнүшү адамдардын саясий, идеологиялык, диндик көз караштарынын ачыкка чыгуу формалары. Ошондуктан личносттук мамилени коомдук мамиленин сыртында же жанында жашайт дебестен, анын катарында туруучу өзгөчө бир феномен деп кароого болот. Личносттер аралык мамилени адатта тигил же бул группалардын психологиялык климаты катары эсептешет. Ал дээрлик ички интуитивдик жекече сезимдин негизинде конкреттүү адам менен карым-катнаш жасаганда иш-аракет процессинде пайда болот жана аффект, эмоция, сезим сыяктуу психикалык абалдарды туудурат. Демек, личносттук мамиле адамдардын бири-бирине болгон жакындыгы, биргелешип иштөөгө умтулуусу гана болбостон, тескерисинче өз ара бири-бирин жактырбоосу, алыстоосу, чоочулашы, бири-бири менен иштөөнү каалабашы. Ал эми иштиктүү мамиле субъект менен объекттин ортосундагы карым-катнаш кандайдыр бир окуу, идея, пикирдин натыйжасында пайда болот. Карым-катнаш мамилелердин сырткы каркасы болбостон, анын конкреттүү көрүнүшүнүн жана туура жүрүп жатышын көрсөтүү үчүн белгиси болуп, иштиктүү мамиле эсептелет. Иштиктүү мамиле субъект аткаруучу иш-аракеттин активдүүлүгүнө, компоненттүүлүгүнө, ыкмашыгууларына жараша түзүлгөн, өзгөчө бир маанайда келип чыккан ички ой толгонуулардын, мамилелердин, кызыгуулардын айкалышынан пайда болот. Иштиктүү мамиле иш-аракет талап кылган, жөндөм касиеттер аткаруучу, адамда бар жогуна байланыштуу. Эгер аткаруучу да
талап кылган касиеттер толук болсо, личносттук мамиле иштиктүү мамиленин натыйжасында пайда болгон процесс экенин көрөбүз. Мамиле, өз ара мамиле жана психологиялык батышуучулук адамга тигил же бул нерселер жагат же жакпайт. Ошондуктан айрым фактылар, окуялар аны толкундатат. Же болбосо башкалары кайдыгер калтырат. Мындай абал спецификалык мүнөзгө ээ болуп, адамды белгилүү иш-аракетке багыттайт же андан качырат. Адатта адамда объектилерге карата бир жактуу таасир этүү негизги орунда турат. Сигналдын кайра келишине анча маани берилбейт. Көпчүлүк учурларда таасирдин натыйжасы анализге алынбайт. Адамдын ушул өзгөчөлүгү мамиле деген категория аркылуу берилет. Мамиле адамдын өзүнө жана аны курчап турган объективдүү дүйнөдөгү бардык нерселерге карата болгон ички позициясы. Ал эми өз ара мамиле дегенде личносттордун бири-биринин же адамдын коомго болгон позициясын түшүнөбүз. Анда адамдардын биринен экинчисине сигналдар берилип, ага жооптор алынып, кайра байланыш каналы процесси жүрүп турат. Өз ара мамиле карым-катнашты жүзөгө ашырып, анын конкреттүү көрүнүшү болуп, ички мазмунун чагылдырат. Өз ара мамиле иштиктүү жана личносттук мамиле деген түргө бөлүнөт. Иштиктүү мамиле адамдын өз кесибин аткаруу жөндөмү менен байланыштуу. Мындан личносттордун милдеттери, көрсөтмөлөрү, буйруктары, уставтары, токтомдору, расмий каражаттар менен иретке салынат. Карым-катнаш мамиле өз ара мамиле түшүнүктөрүнүн ортосунда жалпылык, байланыш жана айырмачылык бар. Карым-катнаш адамдардын байланышында байкалуучу, ачык көрүнүүчү процесс. Ал эми мамиле өз ара мамиле карым-катнаштын бир жагы. Булар көбүнчө байкала бербейт. Жашыруун же тескерисинче белгилүү деңгээлде ачык көрүнбөйт. Психологиялык батышуучулук. Бул конкреттүү иш-аракетти ийгиликтүү аткарууга шарт түзүүчү, мүмкүндүк берүүчү, адамдардын касиеттеринин оптималдуу, синхрондуу дал келиши. Психологиялык батышуучулукта өз ара күнөө коюу аракеттери болбойт. Субъективдүү ички көңүл келишпөөчүлүктөр биринин жетишпегендигин экинчиси толуктайт. Психологиялык батышуучулукка карама каршы турган батышпоочулук феномени да жашайт. Анын мүнөздөчү факторлор батышуучулуктун касиеттерине тескери келет. Психологиялык батышуучулуктун жана батышпоочулуктун психологиялык негизи болуп, өз ара мамиледе болуп жаткан инсандардын психикалык абалдарына, аларга мүнөздүү касиеттерин системалуу, социалдык жактан дал келүүсүн айтууга болот. Карым-катнаштагы адамдардын өз ара түшүнүүсүн туура жүрүп жатканын билүү, аны коррекция өтө татаал. Бардык эле адамдардын колдорунан келе бербейт. Өз ара түшүнүү процессинде 3 негизги психологиялык кубулуш: идентификация, рефлексия, стереотипизация негизги индикаторлук милдетти аткарат. Идентификация, рефлексия жана стереотип. Идентификация латын сөзү, кыргызчага которууда окшоштуруу, бирдей деп билүү деген маанини берет.
Идентификация түшүнүгүн илимге биринчи жолу Фрейд киргизген. Патологиялык депрессияны түш көрүүнү колдонгон. Психология илиминде идентификация түшүнүгү төмөндөгүдөй маанилерди өз ичине алат. Түзүлгөн эмоционалдык байланыштын негизинде субъектинин башка индивидке же группаларга биригүү, кошулуу аракети, башкалардын ички дүйнөсүн өзүнүкүндөй эсептөө, мындай аракет даяр жүрүш-туруш үлгүсүн тууроодо, колдонууда көрүнөт. Өзүндөгү адамдык касиеттерди башка адамдарда бар деп кабыл алуу, тигил же бул иш-аракетке кырдаалга кабылганда өзүн башка адамдардын абалында сезүү, өзүн башка адамдар менен окшоштуруу, мен ошолордоймун деп түшүнүшүн айтууга болот. Идентификация аркылуу башка бирөөлөрдү кабыл алуу, аны үйрөнүү процесси жүрөт. Ал карым-катнашты калыптандырууда, башкарууда негизги орунду ээлейт. Ал эми рефлексия латын сөзүнөн алынган, биздин тилибизде артка кайрылуу, өзүн өзү түшүнүү дегенди түшүндүрөт. Рефлексия субъектинин өз психологиялык деңгээлин өзү таануу аракети. Ал бир жагынан маалыматка ээ болуу, экинчи жагынан өзүн өзү таануу абалдары болбостон адамдын өзүнүн личносттук касиеттерин, эмоционалдык реакцияларын, когнитивдик деңгээлин, башка адамдардын кандай кабыл алуусун анализдөө процесси да билдирет. Ал эми стереотипизация бул илимий терминде илимге Липман киргизген. Адамга таасир эткен шарттуу дүүлүктүргүчтөрдүн же болбосо дүүлүктүргүчтөр көп күндөр бою белгилүү иреттүүлүктө бирдей убакытта бир канча жолу кайталанып, чоң жарым шар мээде бирин бири алмаштырып туруучу туруктуу козголуу же болбосо тормоздолуу борборлорун пайда кылат. Бул борборлор алгачкы берилген информацияны өзгөртпөй, мурункудай кайталанып турушуна мүмкүндүк берет. Динамикалык стереотипти пайда кылат. Стереотип группадагы адамдардын мүмкүнчүлүктөрүн жеткиликтүү үйрөнбөй туруп, өзүнө өнөкөт болуп калган кандайдыр бир касиетти аларга таңуулоо аракети болуп эсептелет. Стереотипте адам социалдык объектилердин чоо жайын терең үйрөнбөстөн, элестетүүнүн негизинде гана схемалуу, жөнөкөйлөтүп, жалпы түрдө көз алдыга келтирүү менен эффективдүү жасалма реалдуу эмес боекто кабыл алат. Мындай учурда информация өзүнүн чыныгы булагынан алынбай, башка булактардан текшерилбестен алынат же ойлонулбай керексиз эле бир жерлерде колдонулат. Натыйжада личносттордун ортосундагы мамиленин туура эмес калыптанышына түрткү берет. Субъектинин же объектини туура таанышына, өз ара таасир этүүгө, информация алмашууга тоскоолдук кылат. Мисалы, жогорку окуу жайларда же мектепте көп жыл иштеген мугалим качандыр бир өзүнүн практикасында колдонгон педагогикалык тажрыйбасын өзүнө биринчи туш келген жаңы бир объектиге таңуулашы. Стереотиптик кабыл алуу көбүнчө личносттордун ортосундагы карым-катнаштагы социалдык установканын биринчи эффектисинин пайда болушуна алып келет.